философ Чандрамохинин накыл кептери. Жагымсыз инсандар менен маектешпестик бактысын өзүңүзгө белек кылыңыз. Сен чоң проблемаларды жаратууну аябай жактырасың. Жөн гана ушуну түшүн, жана проблемаларың билинбестен жок болот. Кубанычтуулукту жана тынчтыкты уурдай турган 3 тузак бар. Өтмүш жөнүндө бушайман болуу, келечек жөнүндө түйшөлүү жана бүгүнкү күн үчүн ыраазычылык билдирбөө. Кушту тутуп алган болсоңуз, аны капаста кармабаңыз. Эгер капаска салсаңыз, ал мүмкүнчүлүк болду дегенче сизден качып кетүүгө аракет кылат. Жок, сиз ушундай кылыңыз. Анын мүмкүнчүлүгү болуп туруп да, сизден кетүүнү каалабасын. Сүйүү бул мамилелер эмес, балким инсандын абалы. Сиз ээ болгон жалгыз убакыт бул азыр. Жана сиз турган жалгыз гана жер мына ушул жер. Эгер тандоого туура келсе, көңүл бор, ыңгайлуу, сүйкүмдүү жана коомчулук тарабынан туура делгенин тандаба. Жан дүйнөңдө жаңырык бергенин танда. Анын акыбети кандай болушуна карабастан, сен каалаган нерсеңди танда. Айланаңдагы жашооңду кооз кыл. Ар бир инсан сени менен жолугушуу ал үчүн берилген белек экенин сезсин. Болушунча көбүрөөк ката кетир. Бир нерсе эсиңде болсун. Бир эле катаны 2 жолу жасаба. Ошондо гана сен өнүгүп барасың. Коом жалгыздыкты жактырбайт. Ал дайым жасалма, бардык нерседе бири-бирине үстөмдүк кылган инсандарды гана тааныйт. Коом башкалардан четте турган, өз укуктарын коргогон, эркиндигин коргогон, кылган иштеринин акыбеттери кандай болушуна карабастан, өзү билгендей иш жасаган инсандардан жийиркенет. Себептердин баары ичибизде, ал эми сыртыбызда өзүбүздү гана актайбыз. Бай болсоң бул жөнүндө ойлобо. Кедей болсоң жетишпестикти олуттуу кабыл алба. Бул дүйнө жөн гана спектакль экендигин эстегин. Дүйнөдө жашай алсаң, анда эркин болосуң, азап тартпайсың. Инсан жашоого олуттуу мамиледе болушунун артында азап тартат. Эсиңизде болсун, бакыт жана тынчтык бул оюндун жыйынтыгы. Жашоону оюн деп кабыл кыл, андан ырахаттан. Эркиндик бул эң кадырлуу нерсе экенин билишиңиз керек. Эгерде сүйүү сизди эркиндиктен тыйса, анда ал сүйүү эмес. Эч ким сиз жөнүндө эч нерсе айта албайт. Адамдар эмнелерди гана айтпасын, алар бул нерселерди өздөрү жөнүндө сүйлөшөт. Текебер адам гана үстөмдүк жөнүндө ойлойт. Чыныгы инсан бул биринчиликте же акыркы орундагы инсан эмес. Ал жөн гана жалгыз. Андан жогоркусу да, төмөнкүсү да жок. Жөн гана өзүң болуу бул чыныгы бакыт дегени. Бул чындыкты эч качан унутпагын. Сен жашоодон алып жаткан баардык нерсе, сен жашоого берип жаткан баардык нерсе. Чынында, биз кандай күтүш керек экенин унуттук. Бул дээрлик унутулуп кеткен искусствонун бир түрү. Биздин эң чоң казынабыз бул ыңгайлуу убакытты күтүүгө ээ болуу. Сиз бул жашоого бирөөнүн каалоосун аткаруу үчүн келген эмессиз. Сиз башкаларды алдап жатам деп ойлогонуңузда, тескерисинче өзүңүздү алдап жаткан болосуз. Ким күчтүүрөөк, ким акылдуураак, ким сулуураак, кимдир бирөөнүн бай экендигинин айырмасы эмне? Сенин бактылуу же бактысыз экендигиң негизги нерсе. Өзүңө бул маанилүү суроону берип көргөнсүңбү? Проблемалар чындап эле барбы? Же аны сен өзүң жаратасыңбы? Инсандар өздөрүндө бир боштук пайда болбостугу үчүн өздөрүнүн бактысыздыктарын коюп жиберишти каалашпайт.
Үмүтсүздүк дайыма күтүү бар жерде пайда болот. Мени эч нерсе үмүтсүздүк абалына түшүрө албайт. Себеби мен эч кимден эч нерсе күтүп жаткан жокмун. Сиз дүйнөнү кандай кабыл кылсаңыз, дүйнө сизге ошондой көрүнөт. Канткенде башкалардын мээримине ээ болом деп ойлонууну токтотуп, өзүң бере башта. Бергениңди аласың. Андан башка жол жок. Башкаларга үйрөтпө. Аларды өзгөртүүгө аракет кылба. Сен өзүңдүн өзгөргөнүң жетиштүү. А бул сиздин аларга жеткире турган кабарыңыз болот. Өзүңүздөгү күмөн саноо сезимин жок кылбаңыз. Бул сизде бар болгон эң кымбат нерсе. Анткени күмөн саноо убакыт өтүп чындыкты табууга жардам берет. Биз жерге түштүк. Бул жашообуздун бир бөлүгү. Ал эми бутка туруу, жашоону жашап өтүү дегени. Тирүүлүк бул белек, а бактылуу болуу бул сиздин колуңузда. Ардактуу угарман, сиз Азамат Быйытов каналы тарабынан кыргызчаланып, көркөм окулуп даярдалган чакан материалга күбө болдуңуз. Эми көп эмгекти талап кылган мээнетти баалап, кичинекей ой пикир калтырып, жакшылар менен бөлүшүңүз. Ийгилик сиздер менен болсун.